Kutmanlı Şuak günümüzleri menen ayımlar mırzalar, Akkалпакчан atalar, Ağrıçık apalar, Kutmanlı Şuak günümüzleri menen deyle bugünkü bayramlık gecege hoş gelipsizler. Саламатсыздар бай кадырлы конокторлор. Ый менен киркек каткай түн өткөрдүм, жанымды чоң казатка сүрөп көрдүм. Туу кылып жарым жандуу турмуш менен төшөктө жатып алып күрөшкөнмүн. Деп ырсактарында айтылгандай, жашоодо түрдүү кырсыкка кабылып, же тубаса мүмкүнчүлүгү чектелген замандаштарыбыз бар. Мындай адамдар турмушубузга нур чачып, эмгекчил келишип, мүңгүрөп, максат коюп, үңгүрөп жатып калбай, максат кое билгендери таң калтырат. 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн резолюциясы менен 3 декабрда эл аралык майыптар күнү деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды колдоо, коомду түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү жана колдоо болгон. Андыктан бүгүнкү майрамдык кечебизге кош келипсиздер деп дагы бир жолу ачык деп жарыялайбыз иштерибизди. Ана келиңиздер жайылган дастархандар сиздер үчүн алып отуруңуздар, жеп отуруңуздар, курсактарды кампайтып отуруңуздар. Дагы бир жолу бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз меймандар. Алдыңыздагы жайылган дастархандар сиздер үчүн алып отуруңуздар, курсактарды кампайтыңыздар. Анда эмесе мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм кардым ачып турганда, музыкадай мага таттуусун жок, берчи мага жарым кашык музыка деп бүгүнкү кечебизди ачык деп жарыялап жана жагымдуу чыгарма менен жакшылыгыбызды баштайын деп турабыз меймандар. Сиздер үчүн дагы да деген чыгарма болсун. Кабыл алып коюңуздар. Дагы бир жолу маягыбыздар менен токтойбуз.
Ана келгиздер меймандар дагы бир жолу тамагыңыздар таттуу болсун, кош келипсиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү чакырылган конокторду, меймандарды куттуктоо үчүн сөз Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Телекматов Максат Эркебекович агабызга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу ата-апалар, эже карындаштар, Айнагүл эже. Бүгүн мынакей жыл сайын өткөрүлүүчү мына 3 декабрь эл аралык майыптан эл аралык күнү. Аны биз жыл сайын өткөзөбүз. Анткени бул биздин түздөн-түз ушу мамлекет тарабынан берилген түздөн-түз биздин милдетибиз. Бул жеке эле бул күндө эмес, мындан бөлөк күндөрдө биз ушу биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга өзүбүздүн колдон келген мыйзамдуу жардамдарды көрсөтүп, колдон келген жардамдарды биз аябашыбыз керек. Бүгүн мынакей ушу чоң Ак сарайда Калиста кафесинде Айнагүл эже менен ошондой эле мына СОС развития Жаныбек Мамбетжанович отурат, СОС развития СОС фонддун жетекчиси отурат Алмамбет Акматбекович. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык адистери отурат. Айыл өкмөт башчылары чакырган жок, СОС адистери кошо келип сиздер менен чогуу баарыбыз бирге отуруп бүгүнкү майрамды чогуу тосойлу деп. Ошо эң негизгиси кааларым адам баласына айтат эмеспи, 12 мүчөм бүтүн болсо ошо эң негизгиси мынакей. Бирок Алла Тааланын ар кандай сыноолору бар экен. Ден соолукту бирөөнүн ден соолугун биртке ушундай кылып ден соолугу кеп анда эмес, кээ бир ден соолугу бар адамдар дагы өзүнүн ушу турмушун жакшы түзө албай жүргөндөр да бар. Ошон үчүн ар бир адам болгондон кийин ошо жеке жашообузда, турмушубузда ар дайым жакшылык болсун, үй бүлөбүздө ар дайым токчулук болсун, асманыбыз ачык болсун, мамлекетибизде эң негизгиси тынччылык болсун. Тынчтык болсо бар болот. Бөлөк жакта да көрүп атабыз, кичинекей согуш болсо эле кандай жарандарыбыз кыйналып ушундай өлүмгө учурашып атышат. Ошо бүгүнкү майрамыбыз куттуу болсун. Мамлекетибиз баарыбыз чогуу ушу сиздерге ар дайым ушу жардам көрсөткөнгө, кандай маселе болбосун кайрылсаңыздар жардам бергенге биз ар дайым даярбыз. Өзүңүздөр билгендей баары мыйзам чегинде. Ошо бүгүнкү майрамды жакшы тосойлу, жакшы өткөзөйлү, жакшы отуруп, билип, бийлеп, ырдап кеттиңиздер. Рахматчан. Дагы бизде мынакей эми Айнагүл эжеге, конечно, бул ыраазычылыкка аз болот, бирок тем не менее бул кичкене баракча болсо дагы ушу сиздин кадыр баркыңыз, сиздин ушу кылган эмгегиңиз, сиз мына үйдө отуруп албастан ушу коом менен чогуу аралашып, бизге да ар дайым чалып турасыз,
кандай кыласыз ушундай иштер болуп атат, жардам бересиздерби деп. Ошо биз да колдон келген сизге жардам бериппиз, сиз менен ар дайым кызматташканга даярбыз, Айнагүл эже. Ошондой эле мынакей ыраазычылык катты тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга демөөрчүлөрдү тартуу менен материалдык жардам көрсөтүүдө жүргүзгөн иштери үчүн 3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата Панфилов райондук мамлекеттик администрациясы, Панфилов жана Жайыл райондорунун майыптар союзунун төрайымы Исмаилова Айнагүл Таштанкуловнаны ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле аким Бекмат Юлдашевич Масаидов. Кечиресиздер, аким келе албай калды бүгүн курултай боюнча облуста чогултуп, саат 11-ге ошакы саатта өзү катышып, бүгүн сиздер менен чогуу отурайын деген. Бүгүн ушу мүмкүнчүлүккө жараша келе албай калды. Рахмат жок. Ай баракетте, Айнагүл эжебизге дагы бир кадырап туруп кол чаап берели меймандар. Ар дайым коомдо ушундай элибизге, жерибизге пайдаңызды тийгизип, ошентип жүрө бериңиз, жакшы ыраазычылык каттары дагы мындан көп алыңыз дейле. Бар болуңуз эжеке. Азыр болсо сиздерди коттоктоп келген биздин ырчыларыбыз дагы бар меймандар. Маданияттын мыкты кызматкери Усарова Бүбүжан эжекебизди бул жака чакырабыз, жагымдуу чыгармасы менен. Рахмат. Сиздердин бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерге тизе бүгүп таазим этемин. Ушул элимден элиме чоң, элим менен бирге бийикмин, элим менен мен тамырым алыска кетет деп элиме таазим этип, Кутман калкым деген жаңы ырдын бет ачарын кабыл алып коюңуздар. Дайыма бар болуңуздар. Баракелде. Чоң рахмат эжеке, талантыңыз ашкандай берсин дейли. Дагы сиздерди куттуктап келип жашынакай чыгармасын аткарып берем деп турган Панфилов маданият бөлүмүнүн кызматкери Урунбаев Эржан мырзаны бул жака чакырабыз. Келиңиздер аңызыңызчы, маңыздар мен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы сиздерге бир жагымдуу
Орынбаев Ержан. Тағы атайын сіздерді құттықтап келген бұл жаққа ағалар. Сөз Панфилов райондық емгек социалдық қамсыздоо жана миграция башкармаларынын башчысы Жапаркулов Жанибек Мамбетжанович жана ошондой эле райондук соцфонддун жетекчиси Алмамбет Акматбекович агаларыбызга сөз кезеги келди. Саламатсыңар, урматтуу Панфилов районунун тургундары. Бүгүн майыптар күнүн эл аралык күнү деп чогулуп, баарыбыз тең бир дасторкондон даамыбыз келип деп чогулуп отурабыз. Райондо бүгүн мындан да жакшынакай, мындан дагы бардык чоңураак көбүрөөк болуп чогулсак жакшы болмок. Мына айнагүл менен кеңешип, бир айдан бери айнагүл чуркап жүрөт. Мен айтып атам, 200 киши дагы мындай жумуш кылбайт. Ошого чоң рахмат. Буту-бутуна тийбей чуркап жүрөт десем, айтсам бир аз жарашпай калат. Тамашалашып калабыз ушинтип. Ошол сыяктуу биздин райондо өзүңөр билесиздер, 897 ушу майыптыгы бар адамдар бар. Бул район үчүн көп эле деп эсептесе болот. Бала кезинен оорулуу адамдар бар, андан кийинчерээк оору кабылган майыптар бар. Ошолордун баардыгына тең өкмөт кийинки кезде өзүңөр деле жон териңер менен байкап болушуңар керек. Бир 2-3 жыл мурун эле 1000 сом, 2000, 3000 сом эң көп алгандар азыр 8000ге чыкты. 3 эсе көтөрүлдү десе болот. Ошол улам көңүл өкмөт мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп жатат. Дагы көп тарыхта көп жылдан бери боло элек болчу. Баягы ДЦП менен ооруган балдардын ата-энелери өмүр бою карап жүрүп, ошондой ата-энелер мынакей персоналдык ассистент деген статуска ээ болуп, 7400 сомдон алып атат, колуна 6200-төн. Бул дагы чоң жетишкендик, өкмөттүн колдоосу деп эсептейт. Андай үй бүлөдөн бизден азыр Панфилов районунда 132 үй бүлө бар. Санатордук, курорттук путевкалар боюнча азыр дагы бул жерден бир байке мага суроо берди. Путевка боюнча бизде ушул райондун санына жараша, элдин санына жараша баягы берилеткен. Быйыл 62 путевка келген. Алар өзүнүн базага киргизип калдык. Ошо компьютердик базада киргизгенде 155 адамдай азыр очередте турат. Эгер жана бир байке бул жерден сурап атат, силер келип документтер менен келип, жана заключение болуп МСЭКтин майыптыгы бар деген, экинчи группа, биринчи группа, үчүнчү группа. Ошо боюнча документтерди топтоп, врачтардын немесин алып келсеңер, очередке кирип, андан кийин путевка алса болот. 4 чоң, 4 кичинекей балдар үчүн коляскаларга заказ берилген. Мукташтык биздин район боюнча. Эгер дагы айтсаңар, келип заявка берсеңер болот дегендей. Ошол бүгүнкү күндө биздин непосредственно ушул иштеп атабыз. Район боюнча буйруса бардык майыптарды, башка оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү камтып жатабыз деп ойлойм. Силердин бүгүнкү күнүңөр менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубагыла, ооругандар айыккыла. Көңүлүңөр такай бүгүнкүдөй болсун. Эмки жылы буйруса, мен ойлойм бул ар бир айыл өкмөттөргө өтө чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Айыл ушул жасалып аткан дасторкон обун ар жакта ала турган белектердин баары тең ушу айыл өкмөттөр тарабынан берилди, демөөлчүлөр тарабынан, администрация тарабынан. Ушул нерселер бүгүнкү чоң баарыбыздын жалпы күчүбүз менен болуп жатат.
Emки жылы ушу 2 есе көп барын камтыганга аракет кылабыз. Рахмат. Бүгүнкү майрамдык кеченин катышуучулары баарыңыздарды өзүмдүн атыман жана соцсулуктун атынан куттуктайм келе жаткан майрамыңыздарга. Баарыңыздарга денсаулык каалайм. Өйдө кырсыктан сырткары жүрүңүздөр. Ушул уюштуруп аткан эжеге сизге да чоң рахмат. Мындай нерсени чоң салтанатты анчанча киши уюштуруп атты деп ойлойм. Бизде достук фонддон 1200 жакын инвалидтер пенсиялат. Демек, жүз айткандай, колдон келиши мамлекетте көтөрүп атат. Эми ойдобуда эми, бирок мен ойлойм, экономика жашы жылда көбөйүп турса, бул деле бир жакшы көмөк болот болуш керек. Анан ушу баарыңыздарга денсаулык каалайм, жан дүйнөңүздөр тынч койсун, рухуңуздарды түшүрбөй, жакшы маанайда жүрө бериңиздер. Дагы бир айтып кетелим, ушул кечээ уюштуруп аткан спонсорлорго сизге, ушу пейилиңизге, ниетиңизге рахмат деп өзүм атыман айтып кетейин. Рахмат. Бар болуңуздар агалар, кол жагыңыздар меймандар. Ушундай районубузга салымын кошуп келаткан агаларыбыз бар болуңуздар. Азыр болсо меймандар, дагы бир ырга кезек берели деп турабыз. Сиздерди атайын куттуктап келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, дүйнө жүзүнүн эмгек сиңирген артисти Абдумалик Шерматов агабыз. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Бир кол чыгалар болсунчу сиздерден. Муңайбагыла, көңүл көтөргүлө, аз билебиз. Майлыңыча макулбу? Экөө тең, Андыктан сүйлөй берсек сөз көп деп тартынбаш керек. Сүйлөш керек. Кымбаттуу адамдар. Мисалы үчүн бирде мен жасаш үчүн кыймылдасаң, же баягы бирөөлөр айтмакчы артыңды көтөрбөсөң эчтеке болбойт. Мына мамлекет башчылары бүт бардыгы иштешет да, жумушта. Жасайлы, жардам берели деп эле турат. Бирок аларга басып барыш керек да. Айтыш керек, муң кайгыңы. Басата кай. Бүгүн муну керек эле да. Муну ооруп калыптыр, көтөрүш керек. Айнур эжеке, ол жерде туруп ачарылып кетиптир деп айтыш керек да. Айтпасаң отура бересиң. Андыктан ушу жетекчилерге бир кол чабып коелу. Анан биз шаалып кыла беребиз да, эчтеке кылбады, жеп атат дегени тонуп атат деп. Жок, капа болбош керек. Сен өзүңдүн капаңды бирөөгө айтпа да. Андыктан мына ошол аркасын көтөргөн бир эжекебиз бар. Айнагүл Исмаилова деген. Бир кол чабып коелу Айнагүл эжеке. Айнагүл Исмаилова бир жактан менин классташым болот, сыйлаган урматтуу эжем болот, бир жаш болсо дагы. Рахмат. Сен ички дүйнөң, турпатың, адамгерчилигиң, маданиятың жогорку чыксын да. Ошондон дайыма өзү ушундай кемчоюндай эмес бул. Бүт барып бүтүн. Просто кичине кырсыктап калды. Андыктан баардыгыбыз кырсыктасак эле ишибиз жүрбөй калат. Капа боло беребиз бирөөгө деп. Жок, өзүңдү сактасаң анан сактайдың деп Коранда жазылган. Келиңиздер. Айнагүл, рахмат. Ушу чоңдорго барып, өзүңдү аябай этаждан коляскачан болсо да чыгып түшүп, ушу бизди чогултуп ушул жерге башыбызды бириктирип, бүгүнкү майрам кылып берип аткан баягы жегедери сенсиң да. Ошондон өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Күлүп койсоң мындай күлүп. Ой, молодец. Көрдүңөр, сулуу да күлөт деп. Кол чабып коелу. Келиңиздер. Урматтуу жетекчилер, чоң рахмат сиздерге. Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат ушундай көмөк көрсөткөнүңүздөргө. Аман болуңуздар, тууган уруктар менен тынч болуңуздар. Кыргызстаныбыз жашасын. Жапаров иштебейт атат, иштеп атат. Көрүп атабыз. Ошондон Жапаровго да рахмат. Өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Тамактардан жетигерме, кичине биле албайлыбы, Ушул ырды Айнагүл Аббасова менин келинчегим экөөбүз жаздык эле. Айнагүл Исмаилова. Сага жазган ушул. Жаныбек, досум. Колча, здесь он. Опуса трос. Трос, билейший. Жатынайсың менден алыс кете алмай, билеп жатқан кыздардасың бүлініп, көзіңді аллаға чалбайсың тұрасың, таңға чоқпан жылдызындай күлініп, таңға чоқпан жылдызындай күлініп. О сұлу қыз көзіңменен мені атпақшы, бұл сүйінің құлағына аздырбақшы.
Aydan sulu süygönüm var yerinde. Andan gör gel bileli, andan gör çön bileli, andan gör gel bileli, gelçi sana. Yalvaz mı yalvaz Sandra bilirsin, hey? Bak! Geçikler oturmaz, gel güzel. Kadayız, jaslı bizim. Hay! Gelin. Asfalde, hadi koş! Bizi yarat, ancak şu düğünü, suyu degen kız, bunlardır baslar. Karacaşına da yeşil karabay, adam özünün, hal özü taklar. Adam özünün, hal özü taklar. O sulu kız gözümden beni atmaçı, bu suyunun kumarına hazırbaçı. Aydan sulu süygünüm var yerinde. Andan gör gel bileli, andan gör çön bileli, andan gör gel bileli, gelçi sana. Ay bale, olacaksa çalışan kokodan iyi. Ay bale. Hadi masada kesin ha. Hop. Hadi bacım. Hop. Hey. Sen de bilgen bu alanın dengesi. Karan devalayım denizini. Düşündürüm top akılıp takırla. Sen de bulursun bir önün delisi. Sen de bulursun bir önün delisi. O sulu kız gözümden beni atmaçı. Bu suyunun duvarına hazırbaçı. Aydan sulu süygönüm var yerinde. Andan gör gel bileli, andan gör çön bileli, andan gör gel bileli, gelçi sana. O sulu kız gözümden beni atmaçı. Bu suyunun duvarına hazırbaçı. Aydan sulu süygönüm var yerinde. Andan gör gel bileli, andan gör çön bileli, andan gör gel bileli, gelçi sana. Hadi bak oturada kolçak çok dedi. Şaprak. Palpiyılıp yaşadığında da uğradık falan. Palpiyılıp yaşa. Abbali. Hay. Kolçak koyulu. Oturmayız. Hani şeker, medikler, bu ene versin medik olur diken da. Setine uyda o çok da jakkan ene da pardon götürgölü şundan. Azırkı ırımdın adı medik kızga dep atılат. Ayna olsa şu meriyanın жетекçisine ikinci kadarında biz ne çekiyoruz? Ayna ölçü geçersin da medik kızga. Eğer dayar olsan geldik medik kızga. Tuğuk derdi. Koça bilesin. Evde oturağız. Çok
жакшы эле жигитмин коркпобуз. Poça Alexandre. Панфиловка Палачы. Районның ең күшті район. Аз мен өзімнің сүйгенімді жұбайымды Айнагүл шақырып қалы. Айнагүл жетелеп келші деmek кеме. Қылшап қалшы Айнагүлға. Айнагүл. Микрофон. Айнагүл. Жаныңа жаным, мен daha seni құттықтайым. Сенмен çoğu birge, taqdirlaşlarını құттықтайым. Ömrünüz uzun olsun, baktıl bol, daim sulu bol жүрген. Екеуізді ағырдап böyle. Мақұлы, келіңіздер бірге çıkınız. Тамақтың ömrü қысқа дейді да, а көңілдің ömrü ұзақ дейді. Сондықтан көңілді тоқ болса, Алла құдайым бар жоқты чай жайды ашып қояды. Айнагүл даясың ба? Bir күліп қайтшы. Кеттік маэстро, аққу белек айып беріп ей. Poça ortaya çıkarsın. Bire geçe. Başta koyup koy. O zaman akıllı. Götür şunu uyalma. Zoom. İyi. Bile. Bir özünde sama, bir özünde sama.
Ömür çirkin bir kere maestro Akılbek Mustafa Kertigi. Akılbek. Ortağa çıkar dileme, şandırak. Anne ben de uzatma diye. Şandı şandı gel. Hey! Dünya yüzümün emgek singirgen artisti Abdülmalik Şermatov ağızda bir qatıra qol çabırel meymanlar. Arbalımız. Kana gelingizler meymanlar, жалпы meymandardı құттықтап келген дағы ағаларыбыз бар. Панфилов райондық эмгек ардагерлер кеңешінің төрағасы Исмаил Қазақович ағамызға сөз кезегі беріледі. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын кечинин катышуучулары майыптар деп айтканда тилимде келбей атат. Андеп айткандай ден соолугу чектелген жарандарды атасы ушул силердин майрамы менен чын жүрөктөн Панфилов районунун эмгек ардагерлердин кеңешинин атынан
құттықтағым келіп жатады. Мен бияқ келгенде қандай сөйлеймін, не деп айтамын деп отырмын, бері қарап көрсем, өз үстінде таныған кісілер майып деп айтсақ, мүмкін денесінде майып бар, бірақ жүрегінде, ішкі дүниесінде бар тең денсаулықты жақсынақайлы болуш керек деп ойлатам. Анткени баарынын жүздері жарық болды да, мен абдан сүйүнүп атам. Байрамыңар куттуу болсун. Силерге рахмат айткым келип атат. Анткени канчалык кыйынчылык болсо да, силер анага карабастан, баарыңар болсо, өзүңөр болсо жумушта эмгектенип атасыңар, бирдеме кылып атасыңар, үйлөрүңөр даже багып атасыңар өзүңөр. Мамлекетти күткөнү мүмкүнчүлүгү мамлекет жакшы жардам берип атат, бирок сен болсо бүт оокат көпчүлүктүн баарын тең өзүңөр баарын тең жасап атасың. Ошон үчүн силерге чоң ыраазычылыгымды айткым келип атат. Анткени силер иштебей отурсаңар ким багат силерди дегендей да. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Айнагүл биз болсо уже 2 жыл болуп калды, таанышып жүрөбүз. Сен баягы өткөн жылы чакырдыңыз, мен мүмкүнчүлүк болбой калды, келе албай калдым. Бүгүн атайын ушу келип силерге ушу майрамга куттуктап коеюн дедим эле. Анан мен ойлойм, баарына жардам бергенге мүмкүнчүлүк жок. Аныбызда жетпейт, эчтекебизде жетпейт, каражатыбыз. Анан арасынан бир кишини тандап туруп, ушуга бир кичине болсо да өзүнүн белегибиз бар ушун берип койсок, анан ойлотам, жылда эле ушундай бир кишини эметип турсак, жакшы болот деп ойлойм. Майрамга болсо өзгөчө айнагүл эгече белекти тапшырып койгом, ал общий дегенде ал жалпы бияка дегенде, бирок бул жерде бир жараныбызга уруксат болсо, кимден деген. Бұл жаққа чакырабыз, Уметов Тумгат ағабызды бұл жаққа чакыралы. Бір қол чап бериңиздер меймандар. Келіңіз. Арасынан тандаған, Айнагүлдү тандаған киши сиз келдиңиз, шу сизге колдон келсе жакшыраак мени буйруп калдыр дегендей. Зат болсо болуп деген концерт карап коюп. Десок болуңуз, аман болуңуз. Ушундай жүзүңүздө эч качан эметпеңиз. Айбаңыз, ошол үчүн эле. Дагы жолу майрамыңыздар менен. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Исмайыл ағабызға разылық білдіреміз, бар болуңыз. Белеңіз құтты болсын дейді аға. Азыр келіңіздер меймандар, Панфилов райондық маданият бөлімінің қызматкері Нурадил Жарқынбаев ағабыз бір шығарма атқарып берсін. Тосып алыңыздар. Ассаламу алейкум, бардыңыздардың майрамыңыздар менен ардайым бар болуңуздар, өмүрүңүздөр uzun болсун, оор болуңуздар. Ардайым ушун төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер.
бар болуңуздар, оор болуңуздар, ар дайым ушундай тойлордо гана жолугуп жүрөгүн Аллах насип кылсын. Рахмат, Нұрайжан байкемізге қол чабар болсын, барекелді. Ана келіңіздер меймандар, дағы жолы майрамыңыздар құтты болсын дейді. Майрамыңыздар менен ардайым ушундай жайылған дастархан жегілер төрөбүздүн көрүп болуп жүрө бериңиздер. Бөлөсө мына алдыңыздарга дагы жашынакай болгон сый тамактар келип атат меймандар. Тамагыңыздар таттуу болсын, эт жесең тишке кирет, эт жебесең түшкө кирет дейт. Кыргыздар эт жеш боюнча билесиздер, экинчи орунда турат экенбиз, кашкырдан кийинкилер. Андыктан келиңиздер, алдыңыздарга жашынакай устукан еттер тартылып атат. Ошол тамактын үстүндө дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берели деп. Gülcan Ecek'e bolçalar olsun, бар болыңыз жеке. Ана келіңіздер меймандар, алдыңыздарға бөлістірімна жашынақай сый тамақтар қойдық, тамақтардан алыңыздар, жеңіздер. Бүгін сіздердің жашынақай майрамыңыздарына, майрамдық иш-шараға дағыз жолғыш келіпсіздер дейлі. Оң тарап, сол тарап ағаларымыз алдыңыздарға тамақтар қойдық. Азыр меймандар biraz көңілдерді көтеріп, шамдырақ отыралды деп атамыз. Септегенде бүгін сіздердің майрам. Тамағыңыздар тәтті болсын дейлі. Kırgız'da dedik bölümde Kırgız bölümde, bölünsök bölü çek kedet, bölünüp ketti Kırgız dep, bölügerge gep ketettik. Bugün şamda oturuş üçün bir iki komandaga men oң taraf, sol taraf kılıp bölüp alayın dep atam. Ana men oң tarafında turgan ejekelerimiz sizler bir komanda oң taraf, ал эми сол тарабындагы байкелерибиз, эжекелерибиз сиздер дагы сол тарап bir komanda болосуздар. Азыр баарыбыз чогуу bir komanda болуп чогуу мен менен ырдайбыз меймандар. Андыктан Кыргыздын эски чыгармаларынан болсун оң тарап, баарыбыз мен ырдаганда мага кошулуп ырдап коелу, келиңиздер. Ömür деген кыпкызыл гүл, ömür деген ömür barda öpülmezsen oynap gül, ömür ötse jaralmayбыз кайрада. Ay bereketler. Ömür barda gül oynap gül jaralmayбыз. Ay sonlarınızlar azamatsızlar. Sol taraf meymandардың маңайын текшеріп көрілі. Келіңіздер меймандар, сіздер дағы өзіңіздер білген ескі шығармалардан барыз шоғырдайыз. Анда бесе кеттік. 18 жаш тоғытылып болбосо андан ұшқан қайрылбай қайда кеттің айтшы Adашым айлынды мен. Сіздерді келіп қалмайды кестір, ей командадан азаматстар жақсы тұрыңыздар. Азаматстар меймандар. Азыр болса келіңіздер, дағы менден бір шығарма болсын. Бұл жақтан өзіміздің тоқтоғылдық жердеш марқұм ағамыз Қырғыздың төкім ақыны
Элмирбек Иманариф агабыздын Арузатым деген чыгарма сиздер үчүн болсун. Тамаздар таттуу болсун, алып отурыңуздар, жеп отурыңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сиздер үчүн Арузатым меймандар. Тамаздар таттуу болсун сиздерге. Seni görürken nazara başladım. Kadigimden жүргөн экен катылып, айга чалкы бермен жоготкон асманым. Арайлаган көңүлүм толуп, кайда баштап Андырақ қол жауатқандар 120-ға шығыңыздар. Андырақ қол жауатқандар 110-ға шығыңыздар. Қысқасы көп жашаңыздар, өміріңіздер ұзын болсын. Оруаңыздар, орысаңыздар, тарынам. Әне келіңіздер, меймандар тамаңыздар дағы бір татты болсын деге дағы. Тамақтың үстінде жашына тай сөзгі дағы кезек береге. Құттықтау үшін сөз. Панфилов райондық маданият үйінің басшысы Найзакеева Жамал Есенхановнаға беріледі. Қолжалар болсын. Урматтуу Айнагүл эже, урматтуу бүгүнкү Аксарайдын да отурган
катышуучулар, сиздерди бүгүнкү келе жаткан майрамыңыздан менен ушул өзүмдүн атымдан, Панфилов райондук мамлекеттик райондук маданият бөлүмүнүн атынан жана сиздер үчүн бүгүн кызмат кылып аткан бул жердеги баардык кызматкерлер, ушу райондук маданият үйүнүн кызматкерлери, ушулардын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Албетте Айнагүл эже ушул сиздин каржыбас кайратыңызга, инициативаңызга абдан там берем да. Ушу Айнагүл эже менен көп жылдан бери иштешип келе жатабыз. Ушул администрацияга өзүнүн сунушун айтып, дайыма ошону аткартып, артынан жазатып, администрация сизди колдоп, ушинтип келе жатат. Сизге жана ушул жерде отурган баардыгыңыздарга эле канчабас кайрат, ден соолук, ушул канчалык адам Кудайдан көп жакшылыкты тилесе Кудай берет дейт. Сиздер абдан күчтүү адамдарсыздар. Ушундай күчтүү болуп жүрө бериңиздер. Айнагүл эже бул ишиңизде дайыма уланта бериңиз. Ушул Кудай сизге жардам берсин. Сизге биздин башчыларыбыз, жетекчилерибиз жардам берсин. Биз сиз менен бирдейбиз. Дайыма колдоп жүрөбүз. Мен эле эмес, менин коллективим, райондун эли журту сизди колдойт. Чоң рахмат. Чоң рахмат, жаман айтканыңыз келсин. Аны келиңиздер меймандар, кайрадан ушундай жагымдуу калуу тилектен кийин бул жака дагы бир чыгарма. Планетанын эмгек сиңирген артисти Абдумалик Шерматов агабыз бул жака чыкты. Болчак болаш планетанын командасына. Азаматым, Алла разы болсун. Эң башчысы так нак сүйлөсөң, ушундай жүрөккө жетет да. Болбой айтанда. Мен Айнагүлдү сактан чакырып коюн, Айнагүлүм, эл агай. Сага дагы кезек болот. Айнагүл Исмаилова менен Айнагүл Абазованын аттары тескадай да. Айнагүл Исмаилова. Айнагүл, жанымда бол деген ырды Айнагүл жазганда, сөзү обону Бакыт Мамаевдики. Жакшы болуп кетсин, жакшы жакында операция болду. Алхамдулилlah. Бул дүйнөдө көбүрөөк жашаганга аракет кылалы. Эң башкысы көңүлүң ток болсо, бала чакаң жаныңда болсо, мамлекетибиз тынч болсо, биз бакубат жашайбыз. Анан Палестинага окшоп турсак, Сирияга окшоп турсак, бизди баскынчылар басып турса, кыйын болот экен. Жашасын биздин мусулмандар калкы. Андыктан сөзү обону Бакыт Мамаевдики, аткаруучу Айнагүл Абасова дайым жакыныңар, жаныңарда болсун. Кол чап колдоп туралы. Мен сүйгөнүмдү. Чоң рахмат. Айнагүл эже рахмат чоң. Майрамыңыз менен баарыңарга келе жатат. Kolçak, kol götür, kolçak. Aynagül.
Daima canlılarınızda canınızda bolsun. Ayna gülde kolça kolacı. Ayna gül. Hizmeden bu kolacı. Rahmat. Hurmatlı ayımдар sanımızlar, kımbattu. Atalar, apalar. Men sizlere бүгүнкү күнүңүздөр дайым жарык болсун. Биздин мамлекетибиз бакубат болсун, күчтүү болсун. Күчтүү, бакубат. Ошондон ушул үрдү сөзү onu Айнагүл экөөбүздүкү. Жети дуан деп аталат. Анча-мынча сөздөрүнө көңүл бурсаңыздар, бизге кошулуп кетсеңер жакшы болот эле. Майлыбы же макулбу? Макул. Кеттик. Көтөр суукты. Билексеге болот. Оточак. Акылбек аябай суукту. Yaşasın Kırgızistan Palpiyonum rayonu Cenab Meğeriyası. Var var var. Hoca dört kaderlerimi.
Жашасын Панфилов. Алтыман Шеримат абы қалсынышылар, айна өлежекебіз бар болғыздар. Айна көл деп қалашы. Жүр жаным, отырауыз. Рахмат. Айралар барекеде бар болғыздар, талантымыздар қатынайсын. Құт болсын. Азыр эми келиңиздер меймандар, құттықтау үшін сөз мынау бүгінгі күнді бұйырса уюштуруп сиздер менен чогушул жерде жүргөн эжекебиз Жайыл жана Панфилов райондорунун Майыптар союзу бирикмесинин жетекчиси Исмаилова Айнагүл Таштанкуловна эжекебизге берилет. Урматтуу бүгүнкү Аксарайда отурган, жаркырап, ойноп, күлүп, ырдап отурган биздин коноктор эң биринчи. Мен эмне деп айтып кетмекмин сиздерге? Биринчи ошо максат эркебек мына былтыртан бери жаңы келип моду иштегенден баштап монту уюштуруп эмне десек бардын Панфилов районунун администраторунун баарына өзү баш болуп баарына чуркап эмне десек жардам кылып мынакей эмелерди подаркаларды дайындап силерге биздин дагы калган демирчилерибиз Исмаил байке, Ерлан, бейшенгесте этинин баарын алып келип бизге жардам кылган демирчилерибизге дагы ыраазыбыз, администраторлорго дагы ыраазыбыз. Ушу силерди жаркыратып, ушу жаркыраган жерге ойнотуп күлдүрүп, ушу жерге алып келген көпчүлүк мына биздин демирчи менен администраторлорго рахмат. Ар бирине мен ошо өзүмдүн силерди ойлоп, ошо бир жылда бир байрам экен, мунун баары эми баягы ден соолугубуздун айласынан ушундай болуп атабыз. Бирок ден соолугубуз мындай экен, анан андай экен деп жата бергиле. Мен вообще жаткым да келбейт. Иштейм, чуркайм, базам. Менден деле кыйын ден соолугу жоктор жок болуш керек. Жалкоо болбогула. Эч качан бирөөнү күтпөгүлө. Өзгүчтөрдү аракет кылсаңар, Кудайым берет сиздерге. Эч качан чөкпөгүлө, сынбагыла сыноосуна Кудайымдын берген сыноос экен. Ушул сиздерге мен айтарым, өзүңөр аракет кылып, эл арасында жаркылдап жүрөңүздөр. Биздин Абдымалик Шерматов агайыбызга такай колдоп берет, ырдап берет, биздин Панфилов районунун баарын көтөрөт. Сиз да демирчүсүз, рахмат. Бизди колдоп, көңүлүбүздү көтөргөнүңүз үчүн. Баарыбыздарга чоң рахмат. Анан ар бир соз работниктердин ар бири ондон эме келген, кишилериңиздер келген. Ошо подаркаларды администратордун атынан баарыңар талашпай, тартышпай, жакшынакай бирден пакет алып, анан жакшынакай болуп кетиңиздер, Анан өзүмдүн эмелериме өзүбүздүн спонсорлор алып келген, аны да атабыз. Эми эл тынч эле отуруңуздар, ар бир өзүңөрдүкү жеке эмеңер бар, таратат мындай эчтекеден калбайсыңар, эчтекеден эме кылбайсыңар, талашпайсыңар, тартышпайсыңар, өздөрү жетектеп өздөрү кылып берет. Сизге чоң ыраазычылык. Мына ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлери бар. Өзүңүздөр жашынакай кылып, карматып, анан үйлөрүндө жөнөтүп коюңуздар, баарын аягына чейин бүтүрүп, азыр дастаркондон калган баарын салып бергиле. Алсын. Ошо рахмат баарыңыздарга келип бергенге. Чоң сиздер бар. Ушинтип чоң отурабыз, баары ушу майрамды өткөзүп атабыз. Эмне кылабыз? Бул Алла Тааланын бир сыноосу экен, эжекебиз айткандай. Ар кандай оорулар болот экен. Эми бул эч качан чөкпөш керек, эч качан кейбеш керек. Только алдыга жылып кадам ташташыбыз керек. Ушу жерде жалпы келген конокторубуз, ушу мен айтып кеткен демирчилердин аттарына, бул администраторлордун чуркап жүргөндөрүңөргө жакшы батаңыздарды берип коюңуздар, силерден бата эле керек бизге. Келиңиздер бир жалакандарды жайып коелу, бата менен элге көрөт, жаңгыр менен жерге көрөт дейт. Амин деп. Улуулардан, аксакалдардан бата. Кана келиңиздер, элибиз битире берсин, жерибиз титире берсин, Кыргызстаныбыз тынч болсун.
мекениңиз өнүгүп өсө берсин, ар бириңиздерге ден соолук, ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык болсун, токчулук болсун. Анан ар дайым ушундай жакшылыктарда, тойлордо кыргызымдын жакшылыгы тою бүтпөсүн деп, дасторкондун жээгинде жүзүңүздөр жылмайып жүрө берели. Омей. Ден соолукта болуңуздар. Азыр болсо меймандар, ар бириңиздерге жашынакай кылып белектерди тапшырып колуңуздарга карматат. Ага чейин Абдумалик агабыз дагы бир чыгарма аткарып берейин деген. Ошол белектерди таркатып атканда жагымдуу бир чыгармалардан аткарып турсун агайыбызга. Бир кол чаап берели меймандар. Рахмат. Акылбек даярсыңбы? Мен ырдай берейин, силер бийлей бергиле, белектерди ала бериңиздер. Куттуу баяны менен болсун, Аллах Таала кеп колдогон болсун, маэстро. Андеместен единственная моя барыңыздар қандай, маэстро даярсың ба? Чего даярсың? Я люблю тебя, жизнь. Я хочу жить тебе в жизнь. Я тебя никому не отдам. Я с тобой всегда, жизнь моя. Я люблю тебя, жизнь. Вот так и знаю. Ой! Сейчас я смотрю,